Эми аудиторлорго болгон талаптар өзгөрөт. Аларга жаңы кесиптик квалификация сунушталууда. Аны алуу үчүн 3 этапка бөлүнгөн 12 экзаменди тапшыруу керек. Бул азыркыга караганда 3 эсе көп. 12 экзаменов, которые разделены на 3 уровня по уровню сложности. В настоящий момент квалификация немножко отличается и включает в себя только 4 экзамена. И эти все 4 экзамена сейчас даются в уполномоченном государственном органе. Новая же квалификация, она будет состоять из 3 уровней. Жаңы кесиптик квалификацияга ээ болгон аудиторлор ИАЭПке мүчө мамлекеттерде да иштей алат. Буга дейре биримдик өлкөлөрү 2025 жылга чейин бирдиктүү финансы рыногун түзүү максатын койгон. Ага ылайык бул жааттагы мыйзамдар, тагыраагы бухгалтердик эсеп жана аудитордук иш жөнүндө мыйзамдар эл аралык стандарттарга шайкеш келтирилүүдө. Ушул мыйзамдар 5 мамлекетте кабыл алгандан кийин биздин бухгалтерлер, биздин аудиторлор ушу 5 мамлекетке Россия Федерациясына, Казакстанга, Белоруссияга, Арменияга барып иштеген болот. Аудит компаниялар дагы бир мамлекеттен бир мамлекетке кире беришет да. Бул конкуренцияны туудурат. Ошондо эң мыкты компаниялар иштейт. Деңгээли төмөн компаниялар жок болуп кетет. Эң негизи кийинки максаты дагы бул бухчат аудиттин мыйзамдын негизи бул ошол компаниялардын ачыктыгы. Бухгалтердик эсеп жөнүндө мыйзам долбоорунда ишкерликти тапкан каражатына жана активдеринин көлөмүнө жараша 3 категорияга бөлүү каралган. Ошондой эле бирдиктүү терезе принциби менен финансылык отчетторун онлайн тапшырууга шарт түзүү пландалууда. Алган выручкасынын көлөмүнө жараша болуп бөлүнөт булар жана активдердин көлөмүнө жараша ошол 3 категорияга бөлүнөт. Андан сырткары бул мыйзам менен финансылык отчеттуулуктун депозитарий түзүлүп жатат. Ачык депозитарий. Бул жерге биз ойлоп атабыз, баягы бир терезе принциби менен ишкерлер финансылык отчетту онлайн тартипте тапшырууга мүмкүнчүлүк алышат. Жогоруда айтылган мыйзам долбоорлору жогорку кеңеште 3 окуудан өткөн, бирок президент кол койбостон кайтарган. Аудитор бир жолу лицензияны алып 20 жыл иштечү. Бирок жаңы стандарттар, жаңыдан чыккан стандарттарды билбей өзү аудитор катары иштеген да. Азыр биз ошону иреттеп жатабыз да. Азыр президент бизге кайтарды. Биз анын ошол возраженияларды карап чыгып, кийинки жумада жаңыдан жогорку кеңешке чыгарабыз. Иш чарада эксперттик топтор аудитордук чөйрөдө кабыл алынган мыйзамдар, өзгөртүүлөр боюнча катышуучуларга кенен маалымат берип талкуу болду. Улуттук форумга мамлекеттик органдардын, жогорку кеңештин жана президенттин администрациясынын өкүлдөрү, ишкерлер катышты. Аны финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы уюштурган. Жазгүл Сейдахматова жана Диль Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.